Бийликтин бир кишинин колуна топтолушу, эл кызыкчылык эмес тар чөйрө талаптарын таңуулашы 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуяга себеп болду. Акыйкаттык издеп 90дон ашык эр азамат жанын аяган жок. Бийлик өз элине ок атып Кыргызстандын борбордук аянтын кан талага айлантууда кайра тартпады. Бул окуяга кыргызстандык 4 сүрөтчү да күбө болгон. Көргөзмөнүн максаты 5 жыл мурдагы кан төгүүнүн жана ага себеп болгондордун ачык көрсөтүү. Я сама не раз как журналист сталкивалась с тем, что события эти были... Көп мамлекеттерде апрель окуясы бурмаланып чагылдырылган. Ошондуктан биз акыйкат окуяны далилдөө максатында фото көргөзмө уюштурдук. Европа эли чындыкты көрсүн деп, анткени сүрөттөр алдабайт да. Очень сложно рассказать неправду. Европадагы журналисттер ассоциациясынын жетекчиси Омартин Ланговскин убагында Кыргызстандагы абалга тыкыр байкоо салып турган. Дүйнө саясатын чагылдырууда тажрыйбасы мол болгонуна карабай, жыйынтык ушундай болорун ойлогон эмес. Мен бул сүрөттөрдү көрүп ишенгим келбейт. Бийликтин өз элине кылган мамилеси ушундай болсо абдан өкүнүчтүү. Элдин мындай кадамга барганын эми түшүндүм. Биз менен окшоштуктар бар экен. Биз да эркиндикти сүйгөн элбиз. Апрель окуясында окко учкандардын негизги артыкчылыгы ушул. Өлкө башчы менен Европа кызматташтык жана келишим уюмунун баш катчысы демократиялык Кыргызстан көргөзмөсүнүн коноктору Ламберто Заньер Кыргызстандагы өзгөрүүлөр жөнүндө кабардар. ЭКУга Кыргызстанда иш алып барган мүмкүнчүлүк шартта түзүлгөнүнө ыраазычылыгын айтат. Кыргызстан туура жолдон тайбай, эски каталарды кайталабайт деген ою бар. Биз силердеги демократиялык жол жана анын арты менен парламенттик башкаруу системасын толук колдойбуз. Ишенем, силер ачык жана таза шайлоо өткөрө аласыңар. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун өкүлдөрү силердеги шайлоого байкоо гана жүргүзбөстөн колдоо да көрсөтөт. Кыргызстандагы өзгөрүүлөр жарандардын акылмандыгы, эмгеги менен ишке ашып жатканын президент Алмазбек Атамбаев белгилейт. Элдин ишеними жок, эч бир иш ордунан жылбайт. Жаңыланууларга ЭКУнун дагы көмөгү чоң. Коррупцияга каршы күрөштө кеп кеңешин аябайт. В этом году у нас очень важное событие. Предстоят выборы в парламент осенью. Мындан ары дагы мамилени бышыктайбыз. Анткени ушул жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Биздин максат добуш берүүнү болушунча таза, акыйкат жүргүзүү. Өлкөдө шайлоону эскиче өткөрүп, парламентке келүүнү көздөгөндөр бар экени да жашыруун эмес. Биз буга жол бербейбиз. Болгон аракетти жумшайбыз. Парламенттик шайлоону кандай өткөрсөк, президенттикте ошондой өтөт. Мында бизге сиздердин жардамыңыздар керек. Кече кечинде президент Алмазбек Атамбаев расмий иш сапары менен Францияга учуп келди. Өлкө башчысы сапардын алкагында Франциянын президенти Франсуа Олланд менен жолугат. Андан сырткары Атамбаев Кыргыз-Француз бизнес форумуна катышат. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Коомдук биринчи канал, Вена, Австрия.